Саламатсыңарбы, менин кымбаттуу окуучуларым. Кутмандуу күнүңөр менен. Азыр адабий окуу сабагы. Баарыбыз сабакка даярданып күтүп отурабызбы, балдар? Азаматсыңар. Баарыбыздын маанайыбыз жакшыбы, балдар? Келгиле анда жакындарыбызды карап жагымдуу жылмаюу аркылуу сабагыбызды баштайбыз. Азаматсыңар, балдар. Биз өткөн сабакта кайсы теманы өттүк эле, балдар? Туура, чептен эрдин күчү бек. Анда мен ошол темалар боюнча тесттик тапшырмаларды берейин, силер мага жооп бергиле. Даярбызбы, балдар? Келгиле анда суроолорду берейин. Чептен эрдин күчү бек чыгармасы кимге таандык? А. Аалы Токонбаевкабы, Жоомарт Бөкөнбаевкабы же Байдылда Сарнагоевке? Кана айтабызчы? Туура, Жоомарт Бөкөнбаевке таандык. Тирүү адамды көмбөсөңөр дубалыңар көчө берет деп ким айтты? Думана, карыя же элбе? Кана айтабыз? Туура, карыя айтты. Жаш бала кандай мүнөзгө ээ экен деп ойлодуңар, балдар? Эр жүрөкпү, коркокпу же акылсыз бекен? Туура, ал абдан эр жүрөк экен. Чын эле элди ким коргойт деп ойлойсуңар? Дубалбы, жоокерби же чеппи? Азаматсыңар, жоокер. Эр жигит эл четинде, жоо бетиндеби, эл ичиндеби, жоо койнундабы? Кана айтабыз? Туура, жоо бетинде. Азаматсыңар, силер суроолорго абдан туура жооп бердиңер. Анда, балдар, силер айткылачы. Күн суукта кетип, күн жылыганда келген ача куйрук адамдын доосу кайсы канаттуу эле, балдар? Туура, ал чабалекей болчу. Ал эми кечке чырылдап, балдар. Кышы жайы кетпеген биздин кичинекей канаттуубуз кайсыл эле? Туура айтасыңар, ал таранчы болчу. Азаматсыңар, биз буларды бекеринен айткан жокпуз. Демек бүгүнкү сабагыбыздын темасы таранчы менен чабалекей. Ал эми сабактын максаты чыгарманы окуп мазмуну түшүнөбүз. Түшүнүктөрүңөрдү эркин мазмундуу айтып бере аласыңар. Канаттууларга кам көрүүгө жана бирөөнүн акысына ээлик кылбоого тарбияланасыңар. Максаты түшүнүктүү болдубу, балдар? Эң жакшы. Балдар, силер билесиңерби? Бул чыгарманын автору орус эл жазуучусу Лев Толстой. Анда мен силерге окуп берейин. Баарыбыз кунт коюп угуп турабыз. Таранчы менен чабалекей. Бир күнү мен чатырчанын астындагы чабалекейдин уясын карап турдум. Чабалекейдин экөө тең учуп кетишти. Уясы бош калды. Алар учуп жүргөн убакытта чатырчадан бир таранчы учуп келип, уянын үстүнө конду. Эки жагын карап турду да, уянын ичине кирип кетти. Анан уядан башын чыгарып, чыркылдай баштады. Анын артынан бир аздан кийин уяга чабалекей учуп келди. Ал уяга кирип баратып, уясында отурган мейманды көрө коюп, канаты менен отурган ордун бир чапты да учуп кетти. Таранчы уядан чыккан жок, отуруп алып чыркылдай берди. Чабалекейлер кайра дагы уяга учуп келишип, отурган таранчыны көрүштү да кайра учуп кетишти. Алар куру бекер учуп келишкен жок. Ар кимиси ооздарына балчыктан алып келишип, аз-аздан уянын жылчыгын бүтөй беришти. Жылчык кичирейе берди. Адегенде уядан таранчынын мойну жана башы көрүнүп турган эле. Андан кийин башы эле көрүнүп калды. Акырында такыр эчтемеси көрүнбөй калды. Чабалекейлер таранчыны уянын ичине балчык менен бекитип коюшту да, ышкырык менен үйдү тегерене айланып учуп жүрүштү. Балдар, чыгарма силерге түшүнүктүү болдубу? Келгиле анда суроолорго чогуу жооп берип, чыгарманы талкуулайлы. Чабалекейдин уясына таранчы эмне үчүн кирип алды деп ойлойсуңар, балдар? Туура, анткени таранчы өзү үй курбастан, уя курбастан даяр уяда ээлеп жашап калам деп ойлоду. Чабалекейлер таранчыны кантип жазалашты? Туура айтасыңар, балдар. Демек алар уянын оозун балчык менен эмне кылды? Бекитип салышты. Чабалекейлердин бул жазасы туура болдубу? Силер кандай ойлойсуңар, балдар?
Бирөөнүн нерсесин уруксатсыз тартып алуу туурабы? Жок, албетте туура эмес. Ар ким өз мээнети менен эмгек кылыш керек. Андай балдарга кандай кеңеш айтасыңар силер? Туура балдар. Таранчыга окшоп даяр ашка саламчы болбостон, өз эмгегибиз менен эмгек кылып жашоого көнүгүүбүз керек экен балдар. Жакшы балдар. Келгиле анда чабалеке менен таранчынын мүнөзүн салыштырып, Вендин диаграммасын түзөбүз. Таранчы кандай экен балдар? Туура, ал акылсыз, ынсапсыз, кичинекей, жалкоо, даярды жакшы көрөт экен, Ал эми чабалекейчи? Мээнеткеч, ача куйрук, ынтымактуу, акылдуу жана адамдын досу экен. Ал эми экөөнүн окшош жагы эмнеде балдар? Туура, алар экөө тең канаттуу, уча алышат, уя салышат экен, балдар, жана курт-кумурскаларды терип жейт экен. Эң жакшы. Силер эки канаттууду туура мүнөздөдүңөр. Анда балдар, келгиле, макалдын маанисин кандай түшүндүңөр, чечмелеп бергилечи. Ала жылкы жоголбойт, арамзада оңолбойт деген макал экен балдар. Туура балдар, ала жылкы жоголбойт. Ал эми биздин таранчыга окшоп, даяр тамакты эңсеп, мээнеттен качкан адамдар эч качан оңолбойт экен балдар. Азаматсыңар балдар. Мен силерди сабакты эң жакшы түшүндү деп ойлоймун. Эмесе балдар, үйгө тапшырма чыгарманы көркөм окуп бересиңер, жумушчу дептерди толтурабыз. Ынсапсыз таранчы эми кандай күндү көрөр болду экен? Оюбузду айтып беребиз. Жана чыгарманын мазмуну боюнча сүрөт тартасыңар. Тапшырма түшүнүктүү болдубу балдар? Эмесе сак саламатта калгыла.